Урматтуу кесиптештер, биз бүгүн негизги технологиялар, негизги платформалар, азыркы заман талабы болуп жаткан электрондук документация кандай жол аркылуу өтөбүз, ошолордун бири бул мүмкүнчүлүгүн ачып берген QR код жасоонун ыкмаларын. QR код жасоонун ыкмалары аябагандай көп. Ошол ыкмалардын бир эки бөлүгүн сиздерге көрсөтүп бермекчимин. Ал үчүн бизге интернет сөзсүз түрдө керек. Интернеттен биз өзүбүз ушул Google'га кирип алабыз, урматтуу кесиптештер. Google'га издеп, бул жака биринчи бөлүгүн QR деп жазабыз. QR деп жазсаңыздар, ушундай болгон QR код генератор чыгат. Ал бүгүн сиздерге ошол QR код жасоонун негизги 3 программасын QR, QR генератор, анан QR код Monkey деген сервистер менен тааныштырамын. Ссылкаларын описанияга калтырып коем. QR код жасоодо мынакей QR код генераторду карайбыз биринчи. Бул эң жөнөкөй, эң оңой жолдор менен ушул бөлүктөрдү алып алса болот. Мисалы үчүн биз бул жака эмне кылышыбыз керек? Эң биринчи бул жака биз ссылкасын алып келип жайгаштырышыбыз керек. Только бул ссылка менен гана бөлүктөрдү алып келе турган бөлүк бар. Любой текст. Мисалы үчүн салам. Бул жакта визиттик карточка, MMC сообщениясы, ссылка сайттыкын же болбосо өзүңүздөр каалаган сөз менен жазсаңыздар болот. Мисалы үчүн салам. Мисалы үчүн сен биринчи группадасың деп койдук. Группадасың деп туруп, бул жака мындай элеп белгисин коюп создать QR код чыгарсак, мынакей QR код чыгарды. Мисалы үчүн сиздер бул QR коддорду топко бөлүүдө, тапшырма жазууда колдонсоңуздар болот, урматтуу кесиптештер. Эмне себептен? Тапшырмаларды мисалы үчүн окуучуларга ушундай QR коддорду жасоо аркылуу көрсөтүп берсеңиздер болот. Бул жакта мисалы үчүн салам, сен биринчи группадасың деп бул жака чыгып калат QR кодду окуткандан кийин. Бул QR кодду кантип сохранить этип алабыз? Ушул QR кодду алып келип, мышканы оң капталын басып, сохранить картинку как деген бар. Ошону басып туруп, рабочий стол тандап туруп, сохранить этип алсак, атын жазып, мынакей QR кодубуз бизге бул жака түшүп калат. Өзүбүздүн платформага. Рабочий стол болсо, рабочий столго, мындай болсо, мынакей бул жака өзү азыр интернет жакшы болбой атат, мынакей сохранить басып коелу. Мынакей бул уже түшүп калды QR кодубуз. QR код бул жака кетти. Эми ссылку на сайт дегенди басып туруп, сиздер ссылка алып келсеңиздер болот. Мисалы үчүн Кыргызстан деп издейли. Кыргызстан деп издейли. Кыргызстан боюнча маалымат алалы дейли. Ушул Кыргызстандын маалыматын бере турган QR код ойлоп табалы. QR кодду басабыз үстүн. Бул жака мисалы үчүн мындай кылдык дагы копировать этебиз ссылкасын. Мынакей эмне кылабыз? Копировать ссылка. Копировать басабыз ушу ссылкасын. Мына QR кодго алып келип бул жака жайгаштырабыз. Дагы создать басабыз. Мынакей QR код пайда болду. QR кодду сиздер QR код приложениялар менен аркылуу окутсаңыздар болот. Же болбосо iPhone болсо, iPhone'дукунан өзүнөн деле окуп кете берет. Любой текст дегенге алып келип, ссылкаларды кое берсеңиздер, ушул жактан жакшы да. Басат маалыматка чыгарып кете берет. Эң оңой qrcoder.ru деген ушул сайт. Бул эң оңою. Эми бизде дагы оорурактары бар. Бул жакта QR код. Эмне? Mi QR деген приложение бар. Ал үчүн англисче Mi QR деп жазсаңыздар, ушундай болгон QR код чыгат. Булардын бардыгынын ссылкасын мен описанияга калтырып коем. QR код генераторду эч кандай регистрациянын кереги жок. Алабыз. Мисалы үчүн ссылка деген турат. Ссылканы баса турган болсок, биз ссылка менен бөлүк ачабыз. Эң жакшысы мында. Көптөгөн маалымат берилген. Караңыз. Ссылка менен, текст менен, карта менен, сүрөт менен, аябагандай көп платформаны камтыган бөлүк.
Мисалы үчүн мынакей караңыз, 28 24 бөлүктү камтый турган бөлүктө ссылка менен, документтер менен, сүрөттөрдү, Play Market, App Store'дун приложениялары менен, текст менен, аудио менен, карта менен, мультисылка менен, телефонный звонок, видео, WhatsApp, YouTube, ссылка, ПЦР анализдерди, оплаталарын, жолдорун, логотип, PNG формат, билеттериңиздердин баардыгын, календарь баардыгын алмаштырып алууга мында мүмкүнчүлүгү аябай көп MiQR'дын. Эми кантип жасайбыз? Мисалы үчүн ссылка дегенди бассаңыз, бул жака ссылка жайгаштырышыбыз керек. Кайсы ссылканы жайгаштырат? Жанагы ссылканы жайгаштырабыз, Кыргызстан дегенди экен. И бул жака мындай болуп ссылка жасап берет азыр бизге, кичине күтөлү. Мынакей ссылка жасап берди, QR код жасап берди. QR кодду жөн гана кара кылып койбостон эмне кылсаңыздар болот? Ар түрдүү багыттарда QR коддорду мынакей жасап алсаңыздар болот. Акысыз булардын баардыгы. Мынакей применить басып коюңуз. Бул мындай кылсаңыз бул же мындай кыласызбы? Жасап бүттүңүз. Жасап бүткөндөн кийин мисалы форма света деген бар. Бул жактан өңдөрүн алмаштырып турсаңыз болот QR коддун өңүн. Кара десеңиз кара, кызыл десеңиз кызыл, жашыл десеңиз жашыл деген сыяктуу. Мен кара эле кылам дедим. И бул QR кодду биз сохранить этиш үчүн скачать QR код дегенди басабыз. Бул биздин автоматтык түрдө бул жака көчүп калат. Мынакей көрдүңүз. Сиз каалаган документиңизге каалагандай форматтагы QR коддорду жасап коюуга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Эми бул QR коддун дагы артыкчылыктары эмнеде? PDF документтерди. Мисалы үчүн сиз сабактын пландарын азыр мугалимдерге менин сабагымдын планы деп мындай алып берип койсоң, QR кодду эле тыштап койсоңуздар, алар кирип өздөрү маалымат ала алышат. PDF'ти тандайбыз. Загрузить файл дегенди басабыз. Мисалы үчүн бул жактан Alpinist дегенди алайын. Alpinist дегенди алып, открыть дегенди бастым. Бул жактан QR код деген жасоогонду басам. Создать QR кодду кичине күтөм. И мынакей ал дагы документтер QR кодго айланат. Кайра скачатьты баса берсем, бул документтердин артыкчылыгы эмнеде дедим? Окутасыздар бул QR кодду. Ошол документке автоматтык түрдө телефондоруңуздарды алып барып окутуп, ошол эмелерди ала аласыздар да, маалыматтарды. Ушундай бөлүкчөлөрү бар. Андан MiQR'да мисалы үчүн WhatsApp дегенди бастыңыз. WhatsApp дегенди басып туруп, могул жака номер деген жака Кыргызстанды таап, мисалы үчүн Конго дейт. Бул жактан Кыргызстанды табабыз биз. Бангладеш, Либерия, Норвегия, Russian, Солония, Түркия. Бул жакта Кыргызстан бар. Мынакей Өзбекстан турат бул жакта. Жер жакта Кыргызстанды табышыбыз керек да. Өтүп кеттик окшойт. Мынакей Кыргызстан деп турат. Кыргызстан дейсиз. Бул жака 996 505 370, мисалы 570 дедим дагы. Текстовый сообщение жазып койсоңуздар болот. Каалагандай. Мисалы үчүн Замиров Нурлан дедим. Дагы QR код жасап коеюн. Бул QR кодду сиздер скачать этип каалаган жагыңыздарга коюп алсаңыздар болот. Бул QR кодду MiQR'ды окутсаңыздар эле Замиров Нурлан деп ошол эмеге түшүп калат да. Жаза турган бөлүккө. Жаза турган бөлүккө могу текстовый сообщение деген жака, мисалы үчүн мен курс боюнча маалымат алгым келет деп койсоңуз, мындай кылып коюп койсоңуз, бул жана сообщенияны QR кодду окутканда ушундай сообщение менен WhatsAppка түшүп калат да. И бул маалыматты алып кете бересиздер. Эң жакшысы ушул QR кодду MiQR'да аябай мүмкүнчүлүктөрү көп. Кандай мүмкүнчүлүктөрү көп экенин сиздерге көрсөттүк. Баардыгы эле ушул жолдор аркылуу жасалат. Андан кийинкиси бизде QR Monkey деген бар. QR Monkey деген мынакей. QR Monkey. Бул QR коддо сиздер сүрөттөрдү жандуу стилде мындай өңдөрүн
бөлүктөрүн ушул жакшы өзүңүздөрдүн түсүңүздөргө жараша кооз кылып жасай аласыздар. Мисалы үчүн QR код Monkey деген жака биз эмне кылышыбыз керек? Кыргызстан дегендин ссылкасын алып келдим. Мынакей копировать QR код деген жака могул жака ссылка таштаймын. Андан кийин настройте свет деген бар. Светти сиз өзүңүз каалагандай светти тандай бересиз. Окей. Мисалы үчүн свет фон дегенди мындай кылып койсоңуз болот. Добавить логотип. Эгерде логотипиңиздер болсо, логотипти коюп койсоңуз, мынакей загрузить изображение. Эменин ичине логотип коебуз азыр. Мен мисалы үчүн могуну коём, логотипти. Азыр биздин эмебизге логотип түшөт да. И бул жактан создать QR дегенди басабыз. Азыр караңыздар. Бул бүткөндөн кийин выберите дизайн деген бар. Өзүңүздөр каалагандай дизайнда койдурта берсеңиздер болот. Мондай дизайнда. Көрдүңүзбү? Мынакей меники эмне болду? QR кодум логотиптүү QR код болду. Создать QR. Мынакей бүткөндөн кийин скачать PNG'ни басабыз. Кичине күтөбүз и бул QR коддорду жасап алабыз. Документтерди электрондук бөлүккө өткөргөндө Mi QR приложениясын колдонсоңуздар эң жакшы жетишкендиктерге алып келесиздер. Мынакей мен QR коддорду көчүрүп алдым. Сиздер дагы пайдаланып өз сабактарыңыздарда колдонуп көрүңүздөр. Жаккан болсо лайк, комментарий басып каналыбызга каттала кетиңиздер. Суроолоруңуздар болсо кайрылганды унутпайбыз. Комментарийге жазыңыздар. Кайсы программаларды үйрөнгүңүздөр келет. Биз ошолордун бардыгын үйрөткөнгө аракет кылабыз. Сак саламатта туруңуздар.